мен ККМ алдым. Алып уже колдонуп атам. Уже 1 ай болоюн деп калды. Вроде мындай оңой эле экен, ошону эсептеп берип, уже элдерге талон берсек, муну эмне кылам дегендер деле болуп атат. Мага ыңгайсыз. ККМ аппарат колдонгон ыңгайсыз. Эми жанагы супермаркет, контейнерлер алып иштесе болот да. Анан бизге могу базарда аябай эле ыңгайсыз. Уже алып койдум. Турат, эми подключение кыла электим да. Кудайым буйрсун, бүгүн подключение кылам, баштайм. Пока ыңгайсыз эмес. Эми бизге эмне, например, магазинге макул, пайпактарга макул, кургак оокаттаргачы. Биздики сууда мына мен азыр муну зелендер, например, канчасын ыргыттым. Биз бүгүн саттыкпы, эртең сатпадыкпы, баарын ыргытабыз. Анан эмнесин ККМге бизге вообще кереги жок. Бирок заставить этип беришти, алдык. ККМ аппарат эми эл үчүн ыңгайлуу болуш керек деп ойлойбуз. Биз жаңы эле баштап атабыз. 1 айдан ашты мен иштеп атканыма. Биз эми баягы чекти чыгарып берип атабыз элдергечи, сурагандарга. Сурабагандарга өзүбүз чекти чогултуп атабыз. Анан кийин отчет бергенде көрөбүз анан канча соода кылган сайын чек чыгарып атабыз, болду. Эми өкмөт кой деп аткандан кийин коебуз да. Алдырышты. Ооба, заставить этишти. Аласыңар болбосо жабабыз дешти. Мага ККМдин эми жанагы өздөрү айткандай жанагындай болгон жок да. Бекер беребиз деле бекер берген жок. Мен мисалы үчүн 10 миңге сатып алдым. Жаныбыздагылар 9,5 миңге сатып алды, 12 миңге сатып алды. Ошол нерсеси туура болгон жок да эми. Элдерге деген мындай, мисалы бирөөсүнө 12 миң сомго берди ККМ аппараттычы. Бирөөсүнө 9 миңге берди, бирөөсүнө 10 миңге берди да. Эмне үчүн бекер деп туруп, бирөөсүнө кымбат, бирөөсүнө арзан, бирөөсүнө андан да арзан кылып таштады. Мен алган аппарат тоже бул банктыкы. Аны 2,5 миңди бердирди дагы, и дальше 1800 бир балекеттен ай сайын төлөйсүңөр деди. Бул деле мындай өз ара банктар менен бизнес болуп атат да. Эмне үчүн биздин Аламединский рынок жөн эле өздөрүнө хотя бы мындай арзаныраак алып мындай берген жок, же болбосо элге бекер берген жок. Бизге ошол нерсеси өтө өкүнүчтүү да. Азыр жок, аппаратты бекер беребиз десе, мен могул аппаратты кайра бермекмин да. Кайтарып бермекмин. Потому что мен 2,5 эле төлөдүм. Мен пока колдоно элекмин. Колдоно турган эмеңиз барбы? Желанием жок пока. Билбейм, пока түшүнүк деле жок да бул иш. Алар түшүндүрүү иштерин кылып атабыз. Налоговая. Бизде налоговыйдан өтө мындай да, алар түшүндүргөн менен деле до конца түшүндүргөн жок. Бизди баштап келгенде эле мына ККМди аласыңар, могу жерге кол коюп бергиле, обязательно алышыңар керек деп улам ошентип атып, анан кийин алдык. Ну, с налоговой я не знаю, но из базара приходили люди, говорили про это, что это обязательно надо. Ну, пока не знаю. Сказали, нам надо приобрести, потому что после июня или июля сказали, штраф будет. Ну, пока только сегодня приобрел, не знаю, как этот, надо еще видео посмотреть. Негизинен мына рыноктарга керек эмес болчу да ушул күч. Себеби биз улам товар алып келебиз, сата беребиз. Эми мурункудай соода болуп турса дагы анда аябай жакшы болот эле. Азыр деген соода жок да. Керек болсо бир күндө 600, 500 миңден ашык соода болуп атат. Бизге такыр могу рынокко туура келбей турган нерселер эле. Магазиндерде болсо анда бир бөлөк эле да. Жанагы пенсияңарга кетет деп атат го. Ошол пенсиябыз чын эле пенсиябызга кетсе анда жакшы. Эгер пенсиябызга кетпей калса, ошол жери жаман да. Анан айтып атып эле, кайра эле ошол иштери ишке ашпай калган жери өкүнүчтүү болуп кетет да бизгечи. Вот когда будем оплачивать налоги, вот тогда мы и поймем, выгодно нам это или нет. Вот брошюру нам дали, вроде сказали, что нам это очень выгодно. Раньше мы 1000 сом платили в месяц ежемесячно. У нас получалось в год 12 тысяч. Вот. А теперь, как сейчас будет, мы же только теперь 1 раз в году будем сдавать отчет. Как выйдет, мы этого не знаем пока еще. Это же для нас новшество. Бизде базарда мисалы үчүн алып кетишет, карыз калышат, кайра возврат алып келишет размерлерин. Ошону биз бивайт этишкенде убактысыз алат да, ошол. Так көнө эле калдык. Мисалы биздин азыр товарларыбыз, остаток товарлар, могул сатып аткан товарларыбыз бар да. Ошолорду кайрадан келип бирден эсептеп чыгат деп атат. Андай бизде бат-баттан эсептейт деп эмне боло экен? Ага анча түшүнбөй атабыз. Эсептей берсе анда
эле туура келбей калат да. Сказали, что это надо 200 сом заплатить за этот май месяц. И уже следующий месяц там по 400 сомов надо за абонентскую услугу, да? Телефонго 450 сомдон берет экенбиз. Ай сайын 6 айга эметсе анда 400 сомдон уступка болот деп атат. Тарифтер дагы ар кандай болуп атат да, бир эле суммада болбой атат. Орда мисалы үчүн ошол сода болобу болбойбу? Анан ачасыңар жабасыңар деп атат. Хорошо, аны ачабыз жабабыз. Вдруг биз алдыгыны жаппай калган болсок эле, эртеси күнү бизге бал чайып 50 миңденби канчадан штраф келет экен. Анан бул деген реальный эмес го. Если биз жаппай калсак эле 50 миң тарс этип эле келсе, кантип төлөйбүз биз? Бир айдын ичинде биз 50 миң сода кылып атабызбы, кылбай атабыз? Мен лично өзүмө жооп берем да. Мен 50 миң сода кыла албайм мисалы үчүн бир айдын ичинде. Меники где-то бир 40, 30, 35 миң чыгат. 50ге чыкпайт. Именно азыркы содаларда, мурунку содаларда болот эле. Барган сайын эле өкмөт деле кысымга алып атат, базар деле кысымга алып атат. Кандай кылып, оокат кылып, кантип жашашыбызды эле билбей атабыз мисалы үчүн.